Биз асмандан көрүп жүргөн жана абдан суктанган учак эң коопсуз транспорт түрүнүн бири десем ишенесизби? Ооба достор, дал ошондой. Буга ишенүү кыйын, бирок бул чындык. Дүйнө жүзү боюнча миллиондогон адамдар учактарды автоунаа сыяктуу эле колдонушат. Ал эми стюардесса жана учкучтар өмүрүнүн көбүн асманда өткөрүшөт. Эгерде кимдир бирөө учкуч болуу таза рахат деп ойлосо, жаңылат. Анткени учакты башкаруу укугун алуу үчүн жана жүздөгөн жүргүнчүлөрдү ташуу көп күч аракетти жана убакытты талап кылат. Бул берүүдө мен сиздерге учкучтар тууралуу көпчүлүк билбеген кызыктуу фактылар тууралуу баяндап беремин. Бул кызык инфо рубрикасы, баарыңарга салам. Ар бир учакта дайыма эки учкуч болот. Анткени учак экинчи учкучсуз учпайт. Экинчи учкуч каалаган убакта учакты башкарууну колго ала турган жогорку квалификациялуу адис. Бул экинчи учкуч экипаждын командиринин бардык күндөмдөрүн жана татаал кырдаалдарды тез башкаруу жөндөмүнө ээ болушу керек дегенди билдирет. Экипаждын командири жана экинчи учкуч үчүн эки башка тамактар даярдаларын буга чейин билет белеңиз. Ооба, бул эреже эки учкучтун тең бир эле учурда жарамсыз болуп калышына жол бербөө үчүн колдонулат. Алардын бири тамактан ууланып калса, экинчиси ордунда калууга мүмкүнчүлүк алышы керек болот. Учкучтар жүргүнчүлөрдү кабинага киргизүүгө укуктуу. Эгер сиз жакшылап сурансаңыз, сизге кабинаны көрсөтүп, мини экскурсия да кылып бериши мүмкүн. Тилекке каршы, сиз учуу учурунда мындай мүмкүнчүлүктү колдоно албайсыз. Бирок конгондо жана толук токтогондон кийин жүргүнчүлөрдү түшүрүү маалында стюардессалардан сизди учкучтарга алып баруусун сылык түрдө сурансаңыз болот. Ал эми экипаждын командири көптөгөн ыйгарым укуктарга ээ. Учактын эшиктери жабылаар замат бортто бир гана президент калат. Бул экипаждын командири. Ал жаман жүрүм туруму үчүн жүргүнчүнү түшүрүүгө, оор кырдаалда чечим кабыл алууга, жада калса мыйзам бузган адамды кармоого укугу бар. Андыктан учактын ичинде жүрүм-турум эрежелерин туура сактоону эсиңизге салабыз. Учкучтардын окуу системасы учактын бир түрүн гана башкаруу укугун болжолдойт. Эгерде учкуч учактын дагы бир түрүн башкара алууну кааласа, анда ал дагы кошумча окууга тапшырып билим алуусуна туура келет. Окуу мөөнөтү 3 айдан башталып, студенттер теорияны тренажерлордо жана авиациялык тренажерлордо практиканы окушат. Учкучтарга сакал коюуга болбойт деген чынбы? Ооба, бул эл аралык талаптар. Кабинанын басымы мүмкүн болгон учурда кычкылтек бет кабын кийүү керек. Ал эми сакалыңыз болсо эч кандай жакшылыкка алып келбейт. Маска бетиңизге бекем туура келиши керек. Ошондуктан сиз сүрөттө сакалчан учкучту көргөндө бул модель болушу толугу менен мүмкүн. Бардык авиакомпаниялар жумушчулардын психикалык жана эмоционалдык туруктуулугун текшертип турушат. Антпесе учкуч тажап, көңүл ачууга аракет кылышы мүмкүн. Ал акчаны гана эмес, анын өмүрү үчүн да чоң тобокелчиликти талап кылат. Учкучтардын жумуш орду абдан кызыксыз болушу мүмкүн. Жаркылдаган жарыктар жана приборлор экипаж дайыма көрүп турган тааныш көрүнүш. Бирок кандай болбосун экипаждын көңүл ача турган эч нерсеси жок. Анткени экипажды түздөн-түз милдеттерин аткаруудан алаксыта турган китептерди же гаджеттерди кабинага алып кирүүгө тыюу салынат. Учкуч авиациянын жумушчу күчүнүн негизги звеносу. Жогорку жоопкерчилик, стресске туруктуулук, өнүккөн координация, технология тармагындагы терең билим. Мунун баары учактын айдоочусуна мүнөздүү көрүнүш десек жаңылышпайбыз. Ал эми сиз дагы учкуч болууну кааласаңыз, жогорудагы мен айтып өткөн талаптарды эсиңизден чыгарбаңыз. Ушуну менен бүгүнкү берүү соңуна чыкты. Кайрадан жолугушканга чейин.